Üç nerседен акчаны эч качан аябаңыз. Биринчиси ата-энеден. Бүгүн жаштардын эң чоң катасы не десеңиз, качан бутка туруп алсам, качан машина алып алсам, качан үй-жай кылып алсам, качан бирдеке кылып алсам, ана ата-энеме жакшылык кылам, ата-энеме белек берем, ата-энеме шакак алып берем деп ойлойт да. Жок, колуңдан келишинче эмне келип атат, ошону алып бере бер ата-энеңе, белек кыла бер. Жөн эле дасромол болобу, платочка болобу, кол аржы болобу, носки болобу айырмасы жок, колуңдан не келип атат, ошону алып бере бер. Өзүңдү бир нерсеге чектеп койгу ата-эне маселесинде. Колуңдан не келип атса, ата-энеге бере бер. Ата-энеге бергениң сөзсүз түрдө 100дөн 1000 эсеге чейин болуп кайтат. Буга мен 100% кепилдик берем. Ата-энеге бер, ата-энеге бер, ата-энеден аяба. Ал эми экинчиси, урматтуу мекендешим, ден соолуктан акчаңды аяба. Мисалы, бүгүн жаштарга таң каласың, спорт залга 5000ди, $100 аяйт дагы, дары-дармекке кеңири кетирет $500. Больницага $1000 кеңири кетирет. Сен акчаңды, убактыңды больницага бергениң жакшы же спорт залга бергениң жакшыбы? Бүгүн жаштар спортсмен болушубуз керек. Бүгүн шаардыктар сөзсүз түрдө спорт залга барышыбыз керек. Неге? Кыймыл аракет жок бүгүн. Жегени химикат, калориясы көп азыктар, жегени шекер, сахар, ак өлүм. Ошондуктан маани бериңиздер. Спорт залга барыңыздар, тренировка кылыш керек бүгүн ар бир адам. Ал эми үчүнчүсү, акчаны аябашыңыз керек болгон сөзсүз бул нерсеге аябастан кенен колдонушуңуз керек болгон нерсе бул, урматтуу мекендешим, travel. Бул, урматтуу мекендештерим, сапар. Ал эми үчүнчүсү сапар. Сапар кылышыңыз керек. Сапар кылганыңызда, когда сапар кылганыңызда сиз өзүңүздү тааныйсыз. Мен мисалы Бекжан, мен Мухаммад, сен Али. Качан сен Али болосуң, качан сен Бекжан болосуң, качан сен дүйнөнү көрсөң. Мурда билесизби, китеп жок учурда, мурда акыл жок учурда, атайын университет, мектептер жок учурда не колдонулган? Сапар колдонулган мекендешим. Качан адам сапар кылып, эки жака барып, атында барып, затында барып, көрүп, ошол жактардан үйрөнүп, бири-биринен баарлашуу болуп, ошентип илим алышкан да. Ошондуктан бүгүнкү учурда бул сөзсүз түрдө керек. Себеби мисалы биз Кыргызстан мынандай абалдабыз азыр. Кошуна өлкөгө эле азыр Кытайга эле өтө койсоңуз, Кытай бизден асманга учуп кеткен. Кытайда азыр мисалы, урматтуу мекендешим, атайын паспорт кереги жок, башканын кереги жок. Ушундай барып жүзүңүздү көрсөтсөңүз, суусун чыгарып берет. Аэропортто жолуңузду көрсөтүп бере турган роботтор иштеп калган да. Бул биздин кошуна өлкө. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, алдыга кадамдарды ташташыбыз керек. Бүгүн жатып калышка, уктап калышка акыбыз жок биздин. Себеби биздин бүгүн ааламдашуу доорунда өтө тездик менен кетип атабыз. Бүгүн биз уктап калышка акыбыз жок.